Кыргыз эли байыртадан аялды аздектеп, аяр мамиле кылып келген. Анткени кыргыз аялынын бүгүнкү образы билим алууда, каражат табууда жана нарк-насилди сактоодо күчтүүлүгүн көрсөтүүдө. Аял бир эле убакта эне, спортчу, тарбиячы, бизнес леди. Демек үй бүлөнүн кутун сактоо үчүн аял бардык сапаттарды өзүнө сиңирип жатат. Ошону менен коомдогу орду жогорулап баратат. Бул көрсөтүүбүздө Түркиянын Анталия шаарында 5 жылдан бери жашап, эмгектенип келе жаткан Шарапат Токтосадыкова тууралуу болмокчу. Шарапат Токтосадыкова 1983 жылы 7 октябрда Нарын областына караштуу Кочкор районунун Кызылдөбө айылында төрөлгөн. 1989 жылы Кызылдөбө атындагы орто мектебинде окуган. 2000 жылы Бишкек шаарындагы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин химия-биология факультетине тапшырып, 2005 жылы бүтүргөн. Алгач эмгек жолун университетте лаборантка болуп баштаган. Атасы Кыдырма Токтосадыков 35 жыл жол тейлөө мекемесине жетекчи болуп иштеген. Апасы Бурулкан Исаканова 35 жыл бухгалтердик кызматта эмгектенген. Үй бүлөдө 9 бир туугандын кенжеси, үй бүлөлүү 2 кызы бар. 2019 жылдан баштап кыргыздарга жардам көрсөтүү жана билим берүү коомун түзүп, Түркия өлкөсүндөгү Анталия шаарындагы кыз-келиндер менен тыгыз иштешип баштаган. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын аялдар комитетинин Анталиядагы өкүлү болгон. 2023 жылдан баштап аталган комитеттин төрайымы болуп, ошондой эле Анталия кыргыз коомунун аялдар комитетин жетектейт. Кыргызстан аялдар комитетинин башаты 20-кылымдан башталат. 1925 жылы 5 марттан баштап 8 мартка чейин Бишкекте Кара Кыргыз автономиялуу облусунун эмгекчи аялдарынын биринчи съезди болуп өткөн. Белгилүү болгондой, ал кезде салт боюнча аялдар үй тиричилигине гана байланыштуу ролдорду аткарышкан. Ар кандай жыйналыштарга, клубтарга, мамлекеттик жана коомдук иштерге катышуу адатта болгон эмес. Ошон үчүн бул съездге делегаттарды табуу бир топ кыйын болгон. Аялдардын биринчи съездине 105 делегат катышат. Алардын 85-и кыргыз аялдары болгон. Кыскартып айтканда, съезд аялдардын арасында сабатсыздык, караңгылык жана түркөйлүк жоюлсун деген лозунг менен аяктайт. Съездде бекитилген план боюнча кыздар жана аялдар үчүн жаңы мектептер, акушердик жана фельдшердик пункттар, кызыл үйлөр ачылып, аялдардын профессионалдык ишке тартылышы колдонулган. Аялдар комитетин түзүүдө эң негизги маселелерден болуп, көп балалуу аялдардын, жалгыз бой энелердин, кары картаңдардын жана майып балдардын укуктарын коргоо, мамлекеттик гендерлик теңчиликти колдоого жана аларды ишке ашырууга багытталган. Аялдар комитети уюшулгандан баштап каражат топтоодо эл аралык уюмдарды, кайрымдуулук көрсөткөн ишканаларды жана жарандарды тартып, ар кандай долбоорлорду жазып, мүчөлүк акыларды жыйнап, комитеттин эсебине 4 миллиондон ашык каражат топтогон. Түшкөн каражаттарды кайрымдуулук акцияларын өткөзүп, жардамга муктаж болгон элдин катмарына жумшаган. Аялдар комитети түзүлгөндө комитеттин курамында коомдук, мамлекеттик ишмерлер, дарыгерлер, мугалимдер, эмгектин ардагерлери, профессорлор, ишкер айымдар жана жөнөкөй айымдардан куралып, жалпы саны 20 миңден ашкан. Шаткүл Кудабаева 2016 жылга чейин жетектеген. 2020 жылдан тартып Чынара Майтикова шайланып, комитеттин ишин улап келген. Андан соң 2023 жылдан баштап Шарапат Токтосадыкова жетектеп келе жатат. 2021 жылы Анталия шаары боюнча Кыргызстан аялдардын координатору болдум. 2023 жылы эми ошол аялдар комитетинин төрайымы болуп шайландык. Эми бул бекер эле мындай жөн эле келген эме эмес, ошончо эмгегибизди эл баалап Анталияда иштеп жүргөнүмө 5 жылдын жүзү болду. Анталиядагы аялдар комитетинин жетекчисимин. Бул жакта аялдардын маселелерин, аялдарга жардам берүү, үй жокторго, иши жокторго, жанагындай больницада жаткан эжелерге жардам берип жүрөбүз. Ишим жакшы. Бул ишти дагы Шарапат аркылуу таап кирип калдым. Үй жогуна үй таап берип, иши жокко иш таап берип, колунан келишинче поддержка берип келатат. Эми ар бир иштин бир кыйынчылыгы бар да, оңой неме акча табыш деле оңой эмес да. Мисалы үчүн ооруп жатып калса мунун бүт бардык немесин карашың керек. Иногда памперс кийип калган убактар болот, аны которосуң, больницага жатып калганда больницада башында турасың. Ар бир иштин бир кыйынчылыгы болот да, акча табыш деле оңой эмес да. Ошо барган жумушка дагы Шарапат киргизген көп эле кыргыздар бар. Алардан деле жардам болду, бирок шарапатчылык эч кимден жардам албадым мен. Кыргызстанда бирдеке болуп калса, кыздарга билет жагынан жардам берет. Кыздарга да айтат, биз дагы колубуздан келген жардамыбызды чогултабыз. Шарапат Токтосадыкова Түркиядагы мекендештерди ишке орноштуруп гана чектелбестен, улуттук маданияттын жүзүн көргөзүп, эл аралык фестивалдарга катышканга жана спорт боюнча иш-чараларды уюштуруп,
спартакиадаларга катышып, алдыңкы орундарды ээлешип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барат. Жакын арада эле ошо Кебес беледиеси менен биргеликте бүткүл дүйнөлөр аралык, өлкөлөр аралык турнир болду. Ошол жака катыштык. Мен өзүм да катыштым кыздардын атынан. Балдар да катышты, менден улуу эжекелер да катышты. 5-6 мамлекеттен катышкандардын ичинен биз Кыргызстан биринчи местаны Түркия алды, экинчи местаны Кыргызстан алды. Алгач Анталия шаарында 2019-жылы кыргыз кыздар коомун ачып, мекендештердин арасында укуктук, социалдык, моралдык жана материалдык жактан колдоо көрсөтөт. 2022-жылы Даткайым аттуу улуу муундагы чыгармачыл айымдар үчүн топту түзүп, алардын чыгармачылык менен алектенүүсүнө, эл аралык фестиваль жана башка маданий иш-чараларга катышуусуна шарт түзүп келет. Мекенге болгон сагынычтарын аз да болсо таркатып, бул топ өздөрүнчө ыркесе, шерине, маданий кечелерди уюштуруп, кыргыздын ырларын ырдашып, комуз чертишип, улуттук табитти башка улуттарга да тааныштырганча, ак элечек апалардын жүзүн, башкача айтканда Датканенин атын бийик алып жүрүшөт. Ошону менен бирге кыргыз айымдарына эс алуу күндөрүн маңыздуу өткөрүү үчүн Түркиянын Кооз жана тарыхый жерлерин, Каппадокия, Памуккале, Феткия жана башка жерлерине саякат турларын уюштуруп келет. Биздин ишибиз деле оңой эмес да. Ушундай выходной күндөрү чогулабыз. Биз 11 аялбыз. Азырынча жалпысынан 11-биз. Азырынча 3-өө Кыргызстанда, калгандары бияктабыз. Азыр ар кай жерде иштеп атабыз. Анан баягы иштеп эле эме кыла бербей, анда-санда ошентип өзүбүздүн дагы көңүлүбүздү көтөрүп, өзүбүздүн кыргыздардын баягы каада салтын, үрп-адатын көрсөтүп, ушундай иш-чараларга катышып турабыз дайыма. Ал эми жаштар арасында өсүп келе жаткан муундардын өзүн өстүрүү үчүн тил, кесиптик курстарды уюштуруп, жаш таланттарды алып чыгуу максатында интеллектуалдык жактан колдоого алып, жаш ишкер айымдардын тушоосун кесип, иштөөсүнө көмөк көрсөтүп жол ачып келе жатат. Жакын арада Кыз Сайкал группасы ачылды. Мен да ошол группада бармын. Ал бул жактагы жаштар менен отуруп, алардын ички жан дүйнөсүн, мындай өздөрүнүн мындай кыйналып аткан немелерин, проблемаларын чогуу чечишип, жардам бергенге аракет кылалы деп ачылган бир группа. Эң негизгиси Кыргызстандын өнүгүшүн, өсүшүн каалайбыз. Бардык кыргыз болгондон кийин өз мекенинде, өзүнүн жеринде, өзүнүн элинде жүрсө деген бир тилектер бар. Жакшы заводдор, фабрикалар, фирмалар курулуп, жаштар болобу, картаңдар болобу бардыгы өзүбүздүн өлкөбүздө иштесе деген чоң үмүт бар. Кыргыз айымдары кайда жашабасын, улуттун атын, намысын бийик тутушуп, кыргыздын ырларын жаңыртышып, аялдык, асылзаттык сапатты таза сакташып, кийинки муундарга, жаштарга каада салттарды, нарк маселди өткөрүп берүү үчүн колдон келишинче улуу муундагы айымдар жаштарга. Ал эми жаштар болсо ал таберикти кабыл алып үйрөнүүгө далалат кылып келишет. Кыргыз айымдарынын жүзү кылымдар бою таза, пакиза сакталышына кошкон салымы үчүн бул көрсөтүүбүздүн каармандарына алкыш айтуу жарашат. Мадина Жапарова, Гүлдестек Капарова, Түркия өлкөсү, Анталия шаары, Супара канал, 2023-жыл. Мекен бакытка бай, шаңга бай, кайда барса музыканын күлөрү, кантип турам толкунданып.